Assalamu alaikum, urmatlı Kırgızstandıklar, urmatlı Kırgızstandın eli. Men aytpay dele, süylebey dele koyun dedim ele. Akırkı 2-3 günden beri kuzuların üstünden, anın içinde menin üstümen el arasında boluvatkan talkuu boyunca fake'tir deyispi, troll'dur deyispi, kanday atalat bilbem. Meni Sadır Japarov'tun düşmanı Katar'ı көрсөтүп аткандарга ылдыйкы болуп аткан болгон фактылар боюнча кайрылуу кылып коюуну туура деп көрдүм. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Садыр Жапаровдун душманы эмесмин. Садыр Жапаров түрмөдө жатканда 7-8 жылдан бери күйүп бышып телевидениеге болобу, башкасына болобу интервьюларымды берип жүргөн адаммын. Мен Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич, Талант Мамытов биринчи камалганда Ысык көлгө Садыр Жапаровдун айылына барып элге бекер концерт берип, сиздердин уулуңуздардай уул ар бир айылда чыга бербейт деп көңүл айткан болуп кайткан элем. Ага азыр атын унутуп калдым. Садыр Нуркожоевичтин бир тууган иниси Айыл Өкмөт экен, ыраазычылыгын билгизип, ушундай оор күндөрдө жакшы айткан сөздөрүңүзгө рахмат байке деп козусун союп чай берип узатты эле. Андан тышкары Садыр Жапаров мындан 4 жыл, 5 жыл мурда Москвада, Ленинградта, Питер шаарында өткөргөн мероприятиелерге ошол Садыр Нуркожоевичтин чакыруусу менен барып, ак кар көк муста барып жүргөндөрдүн биримин. Буга Садыр Нуркожоевич өзү, келинчеги Айгүл күбө. Мен ошентип жүргөндө азыркы Садыр Жапаров деп күйүп бышып жүргөндөр сиздер кайда элеңиздер. 17-жылы 25 мартта Садыр Жапаров камалган күнү биз Бишкек шаарындагы спорт сарайынын аркасындагы Горький паркында чогулуп, Садыр Жапаров ошол жерге келиш керек эле. Биз ошол жерде чогулуп күтүп турдук да. Муну Садыр Нуркожоевич билбей калышы мүмкүн, бирок бир тууган агасы Сабыр досум сен билесиң да. Мен башка нерсесин айтпайын, кечээ эле октябрь айындагы өткөн парламенттик шайлоодо дагы Бүтүн Кыргызстан партиясы жана Мекенчил партиясына балет эткем. Буга Камчыбек Кыдыршаевич, азыркы ген прокурор Курманкул Зулушев, Талант Мамытов, Садыр Жапаровдун бир тууган агасы досум Сабыр силер күбөсүңөр да. Мына ошол шайлоодо 4 сентябрь күнү гонка башталганда биз сүйлөшүп, мен Камчыбек Кыдыршаевич менен бүтүндөй Кыргызстанды кыдыра турган болуп, 4-түндө эрте менен таңгамал Садыр Жапаровдун айылынан баштай турган болуп турганыбызда мен кашайып 3 сентябрь күнү больницага түшүп калбадымбы. Муну факты катары мен ошол больницада жатып элге кылган кайрылуумду угуп коюңуз. Мен азыр урматтуу туугандар, мурдараак айтсам болмок. Себебинде айта алган жокмун, себеби больницада жаттым, азыр да жатам, больницадан чыга элекмин. Садыр Жапаровдун түрмөгө отурушу бул эл бузар, журт бузар, кара ниет, кара өзгөлөрдүн айынан Садыр Жапаров азыр түрмөдө отурат. Урматтуу калайык калк, эл журт. Мына ошол Текебаев айтып аткан күчтүү саясатчылар, кыйын жигиттер ошол Садыр Жапаров, Атакан Мадымаров. Андан тышкары мен больницадан чыккандан кийин үй бүлөмдүн, бала чакамдын нары бери баспай тынчыраак үйдө отуруңуз деп суранганына карабай,
Токтогул шаарындагы бүтүн Кыргызстан партиясы чогулткан элге келип, Атаган Кысанбаевич Мадымаровдун алдында дагы ушул мекенчил партияны айтып, Садыр жөнүндө айтканымды угуп коюңуз. Урматтуу туугандар, сөзүмдүн башында эле айтып коеюн, мен эки партияны колдоп жүрөм. Бүтүн Кыргызстан, анан мекенчилдер. Мына ушул эки партия сөзсүз түрдө парламентке баш керек. Мен Атаган Кимсанбаевичти парламенттин ичинен эмес, мен сөзсүз президент болуш керек деп жүргөн кишилердин бірімін. Мына дали, мен ушинтип жүргөндө азыркы Садыр Жапаров кызматка келгенден кийин чырмооктой оролуп жүргөн бир түндө 4 президентти саткан саткындар силер кайда элеңер? Азыркы күйүп пишип чуркап жүргөн до конца барчылар, үйөртөп кетчилер, ал кезде силер коркконуңардан бизге кошулган эмессиңер. Силер ошондо кошулуп, ушундай до конца барганыбызда 4 октябрдагы шайлоодо накта до конца болмок кылмакпыз. Жок, силер кошулган жоксуңар. Себеби Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыгыш чыкпашы силер үчүн күмөн болчу. Урматтуу кыргыз эли, ошондо менин сөзүмө кошулуп, кубаттоомо кошулуп, сиздер биримдик мекеним Кыргызстан башка партияларга бербей добушуңду мекенчилдерге, бүтүн Кыргызстанга бергенде мындай акыбалга түшпөйт элек да. Мен кечегүнкү биз ойногон сатира орой болуп калганын силер айтпасаңар да мен өзүм жакшы билем. Урматтуу кыргыз саясатчылары, анын ичинде парламент, жаңы келген убактылуу өкмөт, силердин кылганыңар, конституцияны бузуп, мыйзамды тебелеп тепсеп атканыңар биздин сатирадан дагы орой болуп атпайбы? Биз мындай сатираларды Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, убактылуу өкмөттүн убагында, Атамбаевдин убагында, Жээнбековдун убагында дагы ойноп келдик да. Мына биз ошолорду ойноп атканда оппозицияда жүргөндөр же башка саясатчылар кызматка жетпей калгандар ошол мезгилдеги. Алдын кайсы жерге концерт берсек, ошол жерге келип алдыңкы рядтарда отуруп, кол чаап кубаттап отурдуңар да. Эми биз ушуну айтсак, эми жаман болуп кеттикпи? Урматтуу кыргыз эли, урматтуу саясатчылар, эртең Садыр Жапаров президент болобу, Мадымаров президент болобу, Канбек Иманалиев президент болобу, кимиси болбосун, биз баары бир кемчилдиктерди айтабыз. Бул менин ишим. Урматтуу бийликтегилер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Талант Мамытов, Курманкул Үкем, силер бизден жамандык күтпөгүлө. Биз силерге жамандык жазганга кудуретибизде жетпейт. Силер азыр Садырды айланып, чырмооктой оролуп жүргөн 4 президентти саткан саткындардан этият болуңуздар. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, эгерде сиз мыйзамдуу мамлекетте жашагыңыз келсе, кыргыз мамлекетинин туруктуу өнүгүүсүн кааласаңыз, эгерде эртеңки бала чака неберелериңдин жашоо турмушу оңолсун десеңиз, эртең 10 январда боло турган шайлоодо Мадымаров Атаган Кимсанбаевичке добушуңузду бериңиз. Бул менин оюм. Ал эми кимисин тандайсыз, бул сиздин өзүңүздүн чечимиңиз болот. Жылыбыз жакшы, мамлекетибиз бүтүн, элибиз ынтымактуу болсун.